Din жөнүндө, медресе жөнүндө чыгара калбай. Чыгар Палестина боюнча. Акыйкат. Бир жаңылык чыгарардан мурун эки тараптуу ким жөнүндө маалымат чыгарып аткан болсо ошол жака барып, канчалык жалган, канчалык чындыгын билип, анан чыгарбайсыңбы? Медресе жана ислам дин болсо тез арада чыгарып берейин. Мына көптөн бери күткөнмүн деп чыгарып салдым. Болгондо да тез керинчесине искажать этип жалган маалымат чыгарбадыңбы? Ал жакта Аллахтын сөзүн жаттап атышат. 10 миңдеген карылар бүтүп атышат. Жакшылыкка чакырып атышат. Кудай менен ойношом деп көрдүк бир грузинде. Мой бог Вашингтон. Мой бог деньги. Я только ему верю деген коляскада отуруп, мээсинен айнып баса албай калдыбы? Суусун иче албай калдыбы? Кудайдын каргышы тийсе ошондо болуп каласың. Эч ким жардам бере албайт. Сенин маалыматың жалган. Себеби дегенде мен өзүм барып, ичине кирип шарттарын көргөмүн. Мен эмес, жөнөкөй адамдардан 500 адам бир жумасына кирет. Кандай жашаган шарттарын көргөнбүз. Кандай тамак жешет. Кандай илим, билим алышат. Булар мектепте дагы отличный окушат. Арыгында балыктар сүзүп жүрөт го. Булбул сайрап жүрөт. Укмуш куштар бар. Аябай кооз багы бар, көлчөгү бар. Төө, пониси дагы бар. Бүт шарты бар. Орта Азияда номер 1 медресе деп айтсак болот. Ошону жамандап салдым го. Жооп бере турган күн бар да турабы? Эртең кыямат кайында жооп бересиң? Ооба, алар сага эчтеке деп айтпасын. Но бирок биз калыстыкка чындыкты айта беребиз. Асылбаганын медресе калдыбы? Башка маалыматтар жокпу? Айтпайсыңбы мына канча стадиондор курулуп атат? Канча жакшылыктар болуп атат? Айтпайсыңбы? Бир айылда классташтар биригип, эжекесине үй салып бериптир деп айтпайсыңбы ошо маалыматтар? Чыгарбайсыңбы? Позитивный маалыматтар эмне чыгарбайсың? Дин жөнүндө, медресе жөнүндө чыгара калбай. Чыгар Палестина боюнча. Акыйкат чыгарбапсың го, бир да баарын карап чыктым. Акыйкатты чыгарбайсың. Анан өзү эптеп канча деген, миң деген адамдарды жакшылыкка чакырган жерди, Куран үйрөткөн жерди жамандап отурасың. Мээң айнып калбасын. Эчат болгон.